Жашоо жер шарынын бардык бурчунда бар. Жөнөкөй жашоонун пайда болуп өркүндөшү үчүн планета, жылуулук жана суу керек. Алгачкы жер жашоонун пайда болушу үчүн дээрлик идеалдуу болгон. Суюк суудан турган океандардын пайда болушу үчүн жер күндөн туура аралыкта жайгашкан. Жашоонун пайда болушундагы так рецепт дагы эле табышмак. Бирок жашоо үчүн ингредиенттер жөнөкөй: энергия, органикалык молекулалар жана суюк суу. Жердин алгачкы деңиздеринде жөнөкөй химия татаал биологиялык кубулушка айланган. Алгачкы клеткалар кыязы бир кезде биологиялык жактан мүмкүн эмес деп эсептелген шарттарда, тактап айтканда ысык вулкандык сууларда пайда болгон. Биздин планетада микробтор суусуз чөлдөргө, муздак Гималайга, океандын тереңдигиндеги миңдеген тонна басымга да ыңгайлашкан. Жаңы изилдөөлөр жашоо 4 миллиард жыл мурун жер планетасы катаал болуп турганда пайда болгонун көрсөтүп турат. Ошол убакта жер катуу вулканизмге жана 100 миллион жылга созулган астероидтердин бомбалоосуна дуушар болуп турган. Бирок мындай экстремалдык шарттарда да жашоо бат эле өз ордун тапкан. Эгер жашоо биздин планетада дароо эле жаралган болсо, башка планеталарда да тез жаралып өөрчүп кетиши керек эле. 4 миллиард жылдык тарыхты басып өткөндөн кийин акыры биз космостук туугандарыбызды издей баштадык. Көңүлүбүздү алгач жер сыяктуу океан дүйнөлөрүнө бурабыз. Күн системасынан да тышкары сан жеткис башка планеталар, башкача айтканда экзопланеталар дагы табылып жатат. Кеплер 62F ага чейинки аралык 1200 жарык жылы, көлөмү жердикинен 1,5 эсе чоң, болжолдуу температурасы -65 градус, курагы 7 миллиард жыл. Ал болжолдуу жалаң океандан турат. Траппист 1 аралык 41 жарык жылы, көлөмү жерден чаканыраак, курагы 7,5 миллиард жыл, температура -7 градус, океан менен капталган планета. Тигарден Б аралыгы 12 жарык жылы, өлчөмү жер менен барабар, жашы 8 миллиард жыл, минималдуу температурасы дээрлик -7 градус, дагы бир суу дүйнөсү. К218b бизден алыстыгы 111 жарык жылы, өлчөмү 2,7 жерге барабар, температурасы -73 градус, атмосферасында суу бусунун бар экендиги тастыкталган. Биз аалам сырларынын казынасынын бир четин гана ачып жатабыз. Ал түбү жок чоң казына. Биздин галактикада суунун жалпы өлчөмү өтө көп. Ошону менен катар органикалык молекулалар жана татаал химиялык элементтер да мол. Жер планетасында жашоонун пайда болушу үчүн керектүү нерселердин баары галактиканын булуң бурчунда бар. Математикалык эсептөөлөргө таянганыбызда жашоонун келип чыгышы кадимки көрүнүш экенин көрсөтүп турат. Ар бир жылдыздын жашоого ылайыктуу аймагы бар. Ал аймакта өтө ысык же өтө муздак эмес жашоого ыңгайлуу температура түзүлөт. Соңку маалыматтар бардык жылдыздардын 1/4 бөлүгүнүн жашоого ылайыктуу аймагында планеталар бар экенин ырастады. Биздин Саманчынын жолу галактикасында эле 50 миллиарддын тегерегинде жерге окшош планета бар. Бүткүл ааламда жашоого мүмкүн болгон планеталардын саны эбегейсиз чоң. Ал сан 100 квинтиллионго жетет. Ааламдын биз көргөн бөлүгүндө жер сымал жашоого жарамдуу планеталар бардык пляждардагы кум бүртүкчөлөрүнө караганда көбүрөөк. Албетте, бул планеталардын көпчүлүгү биз билген жашоого ылайыксыз. Айрым планеталар ысык же тоңгон, кээ бирлери уулуу газдарга чуулганып турса, калгандарында атмосфера жука же таптакыр жок. Бир кезде жашоого толук жарактуу болгон чолпон планетасынын атмосферасы азыр өтө ысык жана ууланып турат. Бирок жылдызынын жылуулугунан алыс жайгашкан газ планеталарынын жандоочуларында жашоого ылайыктуу шарттар пайда болушу мүмкүн. Ио
Юпитердин жандоочусу. Бизден алыстыгы 628 миллион чакырым. Температурасы -160 градус. Мындай жандоочулар энергияны жылдыздын жарыгынан эмес, планетанын тынымсыз тартуулуусунан алышат. Энцелад, Сатурндун жандоочусу. Бизден болгон аралыгы 790 миллион чакырым. Температурасы -198 градус. Муздуу Энцеладдын бетинин астында чоң океан жана гидротермалдык гейзерлер да бар. Титан, Сатурндун жандоочусу. Аралыгы 1,2 миллиард километр. Температурасы -179 градус. Титан Меркурийден чоңураак. Ал метан көлдөрү жана органикалык кошулмалар менен капталган. 2026 жылы НАСА Титанга анын өрөөндөрүндө жана кратерлеринде жашоонун белгилерин издөө үчүн зонд жөнөтүүнү пландоодо. Биздин галактикада эле ушундай жандоочулардын саны 100 триллиондон кем эмес. Бул планеталардын санынан 100 эсе көп. Көп жылдар бою адам баласы Марста жашоо бар деген ишенич менен жашап келген. Мурда чолпондо болжол менен 3 миллиард жыл бою суюк суу болуп, чолпондо жашоо 750 миллион жыл мурун жок болгон деген божомол бар. Мына ушуну аныкташ үчүн 2032 жылы НАСАнын Да Винчи зонду учурулуп, чолпондун булуттарын изилдейт. Ааламдын курагы дээрлик 14 миллиард жыл. Ошол убакыттан бери ааламда алгачкы жашоо качан пайда болгон? Ааламдын алгачкы жылдарында бир нече миллион жыл бою космос өтө ысык болгон. Акыры космос муздап, суутектен турган чоң булуттар пайда болот. 70 миллион жылдан кийин тартылуу күчү бул булуттарды бириктирип отуруп, ал булуттар алгачкы жылдыздарга айланат. Алгачкы жылдыздар эбегейсиз чоң жана жарык болгон. Ошол жылдыздардын өзөгүндө өтө маанилүү оор элементтер жаралат. Ааламда алгач суутек, гелий жана литий гана болсо, жашоо үчүн зарыл болгон калган оор элементтер кийинчерээк жылдыздардын өтө тыгыз өзөктөрүндө пайда болгон. Ошол жаңы элементтер космоско тарашы үчүн жылдыздар жарылышы керек эле. Ошол алгачкы жылдыздардын жарылуусу космоско жашоонун ингредиенттерин таратат. Ошол чачыраган материядан жаңы жылдыздар, жаңы планеталар пайда болгон. Ондогон жылдар бою жашоону издегенибиз менен бөтөн планеталык жашоонун эч кандай белгиси тастыктала элек. Алар кайда? Биз чындап эле жалгызбызбы? Эң жөнөкөй жашоо түрлөрү ааламда кеңири таралгандыр, бирок адам баласы сымал акылдуу жандар башка жактарда барбы? Мүмкүн, алар менен байланышуу үчүн аралык өтө чоң. Же болбосо биз аалам боюнча биринчи акылдуу жандарбызбы? Учурдагы ааламдын курагы дагы эле аз жана планеталардын басымдуу бөлүгү али жарала элек. Жалпы ааламдын абалы дагы ушундай калыпта 100 триллион жыл бою жашоонун жаралып өнүгүүсүнө ылайыктуу болот. Бул жагынан алып караганда биздин аалам улуу жолдун башатында турат. Ааламда дагы кандай жашоо түрлөрү пайда болушу мүмкүн? Кызыл эргежел жылдыздар 100 триллион жылга чейин жашай алышат. Демек алардын планеталары жылдыздын жарыгына ошончолук узак бөлөнөт. Мындай шартта жашоонун пайда болуп, алда канча илгерилеп өнүгүшүнө эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүк ачылат. Бирок мындай жылдыздардын планетасы жылдызга алда канча жакын жайгашуусу керек болот. Эгер анда жашоо бар болсо, ал жандыктар дайыма чоң радиацияга жана жылдыздын бороондоруна дуушар болот. Мындай планеталардын көпчүлүгү тартылуу күчүнүн натыйжасында бир тарабы ар дайым жылдызга караса, экинчи тарабы караңгы түнгө бөлүнүп турат.
Бирок биз Жер планетасында күбө болгондой жашоо укмуштуудай чыйрак жана катаал шарттарга туруштук берет. Жердеги тирүү организмдердин баары көмүртекке негизделген. Себеп дегенде тирүү организмдер негизинен органикалык кошулмалардан турса, ал эми органикалык бирикмелердин өзөгүн көмүртек түзөт. Көмүртек бардык жерде бар. Ааламдагы эң кеңири таралган элементтердин бири. Көмүртек туруктуу, эбегейсиз татаал молекулаларды пайда кылуучу сейрек жөндөмгө ээ. Окумуштуулар көмүртектин негизинде ДНКнын миллиондон ашык альтернативасын аныкташты. Башка планеталарда өнүккөн жашоо кандай болушу мүмкүн? Эгерде ал планета Жердегидей шарттарга ээ болсо, эволюциянын натыйжасында андагы жашоо формасы Жердикине абдан жакын болмок. Андагы жаныбарлар жана өсүмдүктөр бизге абдан тааныш көрүнмөк. Эволюциянын эң мыкты өкүлдөрү ааламдын башка дүйнөлөрүндө да кеңири кездешмек. Жердеги өсүмдүктөр жашыл түстө, анткени алар күн жарыгынын спектриндеги эң интенсивдүү жашыл толкунду чагылтат. Бирок ааламда жылдыздар ар кандай түстө болот. Ал эми башка планеталардагы өсүмдүктөр жылдызынын түсүнө ыңгайлашуу үчүн ар кандай пигментацияга ээ болушу мүмкүн. Ысык жылдыздардын жарыгы менен азыктанган өсүмдүктөр энергияга бай көк нурду сиңирип, кызарып көрүнөт. Күңүрт кызыл эргежелдерде өсүмдүктөр бардык түстү сиңирүү аракетин кылып, кара түстө болушу мүмкүн. Ааламда планеталар негизинен газ гиганттары жана кадимки Жер сыяктуу таштак планеталар болуп экиге бөлүнөт. Ошол Жер сыяктуу таштак планеталардын дагы гиганттары кездешет. Мындай планеталарды супер Жер деп аташат. GJ357G супер Жер планетасы. Бизден алыстыгы 31 жарык жылына барабар. Анын өлчөмү Жердикинен 7 эсе чоң. Температурасы -51 градус. Мындай планетада чоң тартылуу күчү бар. Демек татаал организмдердин кургактыкта жашоосу үчүн калың сөөктөр жана булчуңдар зарыл. Ал эми өсүмдүктөр мындай шарттарда азыктарды оңой жеткирүү үчүн өтө бийик болмок эмес. Тартылуу күчү аз болгон планеталарда жашоонун өөрчүшү татаалыраак. Себеби андагы аба катмары мейкиндикке бат тарап кетиши мүмкүн. Ал эми магнит талаасы алсыз болуп, космос нурларынан жакшы коргой албайт. Ааламдагы эң татаал объект бул адамдын мээси. 86 миллиард нейрондон турган адам баласынын мээси акылдын күчү менен Жер планетасынын кебетесин өзгөртүүгө жетишти. Ушундай эбегейсиз көп сандагы планеталардын арасында адам баласынан дагы акылдуураак жан жокпу? Алар бар болсо, илимий технологиялык жактан бизден канчалык алдыда? Алар менен байланышуу үчүн көзгө көрүнбөгөн жарык формасы керек. Радио толкундар алыс аралыктарга билдирүүлөрдү жөнөтүү үчүн идеалдуу, анткени жарыктын башка түрлөрүнөн айырмаланып, алар космостогу газ жана чаң аркылуу тоскоолсуз өтөт. Жерден тышкаркы цивилизацияларды издөө үчүн Жердин ар тарабында радиотелескоптор орнотулган. Бул система сети деп аталат. Алар космостун ар тарабынан бизге келген радио сигналдарды анализдөөгө багытталган. Адам баласы дагы дүйнөнүн булуң бурчунда радио берүүлөрдү таратат. Ал радио толкундар Жерде гана эмес, космоско да тарайт. Илгертен бери тарап жаткан радио сигналдар космоско ондогон жарык жылына жайылып, учурда 75 жылдыз системасына жетип отурат. Ошол планеталардын айрымдарында акылдуу жандар бар болсо, небак биздин радио сигналдарды кабыл алышмак. Бирок 60 жылдан бери космосту тыңшаганыбызда табигый радио толкундардан башка эч нерсе угула элек. Муну биз улуу жымжырттык деп атайбыз. Бирок биз космосту дагы да тыңшай беребиз. Анткени ааламда дагы 2 триллион галактика бар. Эгер космосту Жердеги океандарга салыштырсак,
анда биз жашоонун изин чакан гана бир көлмөдөн издөдөбүз. Космосто радио толкундардан башка байланышуунун көптөгөн жолдору бар. Жерден тышкаркы цивилизациялар радио толкундарды примитивдүү технология деп эсептеши мүмкүн. Башка цивилизациялар лазер нурун пайдаланышы ыктымал. Жогорку кубаттуу лазер нурлары жылдыздардан да жарыгыраак болуп, маалыматты радиого караганда жогорку тыгыздыкта өткөрө алат. Бирок лазер нурларын кабыл алуу үчүн ал бизге багытталышы керек. Мындай жаркыраган нурларды табуу оңой болмок. Өнүккөн цивилизация анча байкалбаган нейтрино бөлүкчөлөрү аркылуу да байланышышы мүмкүн. Нейтрино бул эң кичинекей субатомдук бөлүкчө. Алардын триллиондогон бөлүкчөлөрү ар бирибизден секунд сайын учуп өтөт. Бул көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөр эч тоскоолсуз бүтүндөй планетаны тешип өтө алат. Жапонияда жайгашкан бул супер камиаканде деп аталган нейтрино детектору күн сайын космостон келген нейтрино бөлүкчөлөрүн аныктай алат. Бирок анда катылган маалымат барбы жокпу белгисиз. Эгерде өнүккөн жандар нейтринону байланыш үчүн колдонсо, алардын сигналдары жарыктын ылдамдыгы менен каалаган жерге, каалаган тоскоолдуктан өтүп жетип барат. Алардын билдирүүлөрү азыр биз аркылуу учуп өтүп жаткан болсо, биз ал сигналдарды кабыл алууга даяр эмеспиз. Бирок алар байланышууга кызыктар эмес болсочу. Мындай учурда өтө өнүккөн цивилизациялардын ишмердүүлүгүн алыстан байкоого болот. Жерден тышкаркы цивилизациялар энергияга болгон муктаждыктары боюнча укмуштуудай технологияларды колдонушат жана ал технологиялардын масштабы алыстан байкалышы мүмкүн. Советтер Союзунун укмуштуусу Николай Кардашов жерден тышкаркы цивилизациялардын энергияны керектөө деңгээлине жараша бөлүнүшөт деген. Ал бардык мүмкүн болгон цивилизацияларды 3 топко бөлгөн. Биринчи топтогу цивилизация өзүнүн планетасын башкарып, андагы бардык энергияны колдонууга жетишет. Экинчи топтогу цивилизация планеталардын гендерин иштетип бүтүп, жылдызынын бардык энергиясын колдоно алат. Үчүнчү топтогу цивилизация болсо бүтүндөй галактиканы басып алат жана галактикасынын энергиясын колдонот. Мындай цивилизациялар экинчи топтогу цивилизациядан 10 миллиард эсе алдыда. Учурдагы биздин цивилизация менен үчүнчү топтогу цивилизацияны такыр салыштырып болбойт. Себеби мындай деңгээлге жеткен цивилизация бизди курт-кумурсканын деңгээлинде кабыл алышат. Биздин цивилизация дагы эле биринчи топтун катарына кире элек. Биринчи топко жеткен цивилизация планетадагы бардык жаратылыш кубулуштарын башкара алат. Экинчи топтогу цивилизацияны алыстан байкоого болот. Мындай деңгээлдеги акылдуу жандар өзүнүн жылдызынын энергиясын колдонуу үчүн жылдызын укмуштуудай татаал курулуш менен курчап алышы мүмкүн. Натыйжада жылдыздын жарыгы азайып, маал менен жарыктыгы өзгөрүп турушу мүмкүн. Жылдыздын айланасына курулган мындай курулушту Дайсон уюгу деп аташат. Экинчи топтогу цивилизация жылдызынын жылуулугун алып эле тим болбостон, жылдызынын ичиндеги ашыкча энергияны колдонуп, жылдыздын температурасын төмөндөтүп, анын өмүрүн миллиарддаган жылдарга узартышы мүмкүн. Болжол менен 1 миллиард жылдан кийин биздин күндүн температурасы көтөрүлүп, жердеги жашоого чоң коркунуч жаратат. Эгер биз ошол учурда күндүн ашыкча энергиясын колдоно алсак, адам баласы күндүн өмүрүн андан ары да узарта алат. Кайсы бир учурда жашоо жылдызынын масштабынан ашып, андан да көбүрөөк энергияны талап кылат. Галактиканын бардык энергиясын колдонгон тиричилик формалары үчүнчү топтогу цивилизацияга айлана баштайт. Галактиканын миллиарддаган жылдызынын ар бирине Дайсон уюгун куруп, алардын энергияга болгон муктаждыгынан бүтүндөй галактика колонияга айланат.
мындай өнүккөн жандыктарды элестетүү кыйын. Кандай болгон учурда да бөтөн жактагы жашоону издөөнүн башатында турабыз. Бул издөө миңдеген жылдарга созулушу мүмкүн. Бирок аракет натыйжасын бербесечи? Эгерде биздин планета ааламда жалгыз жашоо турагы болсо, анда ааламдагы сансыз галактика, жылдыздар жана планеталардын пайда болуу максаты эмнеде? Ушунча кең ааламдын кымындай бир бурчунда гана жашоо болсо, бул мейкиндиктин, материянын эбегейсиз чоң ысырапчылыгы болот.